кийинки сөз Сазгалиев Нурланбек Асанбековичте. Рахмат, Улан Бердебаевич, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Сиздердин көңүлүңүздөрдү акыркы мезгилде шайлоочулардын тынчсыздандыруу менен көтөрүп, бир нече мамлекеттик органдарга кайрылууга аргасыз болгон жаткан маселеге бурмакчымын. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын салык кодекси жаңы жылдан баштап күчүнө кирди. Аталган кодексте бир топ жаңы ыкмалар пайдаланууга берилди. Бирок бизнестин кээ бир тармактары менен кенен ачык айкын иш-чаралар жүргүзүлбөгөндөй. Мисалы айтып кетсек, салык кодексинин салыктардын ставкалары бекитилген 423 беренесинин 4 бөлүгүндө коомдук тамактануу кызматтарын көрсөткөн салык төлөөчү 8% өлчөмүндө салык төлөйт деп көрсөтүлгөн. Азыркы күндө баарыбыз жалпыга маалымдоо каражаттарында соц тармактарда коомдук тамактануу тармагында иштеген жарандарыбыз терс таасирдүү көрүнүштөр пайда болуп жатканын билдиришүүдө. Биз Кара Балтада Жайыл жана Панфилов районунун рестораторлору менен жолугушуу өткөзгөнбүз. Мынакей ошол менин дарегиме Жайыл районунун жана Кара Балта шаарынын ишкерлер бирлигинин төрагасы Тайбасов Садыр мырза кайрылууда. Айыл жериндеги коомдук тамактануу ишканаларга сатуудан пайданын 8% салык болсо, коомдук тамактануу бизнеси рентабелдүү эмес деп көрсөтүп атат. Буга бир топ себептер бар экен эми. Пандемиянын кесепеттери, акыркы мезгилде тамак-аш азыктарынын бааларынын кескин түрдө өсүп кетиши, элеттеги элдин калың катмарынын киреше булактарынын төмөндөшү жана башкалар. Мындан тышкары ставкалар бардык региондорго бирдей салынганы туура эмес дешет. Ошону коомдук тамактануу бизнесиндеги өзгөчөлүктөрү эске салынган эмес да. Биз региондо туруп Бишкектин бааларын кое албайбыз. Өтпөйт. Кардар кымбат экен деп качат. Ошондуктан бааларын азайтканга аракеттенебиз. Бирок иштеген кишилерибиздин айлык маяналарын кесе албайбыз. Ушуга кандай бир адилеттүү көз караш менен чечишсе деген ой бар. Кыскача айтканда, айыл жерлериндеги коомдук тамактануу бизнесинде 8% бул ставка орто жана чакан бизнеске колдоо көрсөтүүгө жатпайт. Тескерисинче аны чөктүрөт. 2% туура болот дешет. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, сиз ушул маселе боюнча тийиштүү министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө тапшырма бердирсеңиз, адистер карап чыгып шайлоочулар көтөрүп жаткан 8% өлчөмүндөгү салыктын ставкасын төмөндөтүү жана салык ставкалары жайгашкан жерлерине, элдин кирешесине пропорционалдуу эсептелгендей кылып сунуштарын беришсе, мүмкүн ар бир